Кулуп bu sayız bıçıragandan beri kanday kızmatlarga barmadı. Bargan yerinin barından hızır çuğulu öyle cürbeyi verme. Emden aytabız. Bu kişide uyat çok eken, uyalıp kalışı gerek bolçu. Canım ben batıp kayıptı tanıbayım da atmaydı. Ben Tokater yerine aytayım. Batıp kayıptı abdan jakşı tanıyım. Batıp kayıp da ağa kayni olup da gecesine öylenip atsa. Anı ben kaydan bileyim. Özümden şol el bize teken el bol bolsa çöptün başka yımılda ayt degende el görüp bilgen için el aytıp atat da. Жаңы жерде үйлениптир ушу Батып Кайыптын эмесине, жаңы жер түрмөсүндө. Анан ошо жаңы жер колонияда, анан кийин колонияда. Анан кийин кантип бу эметпейт. Бу кулуптун сүрөттөрү бар болчу. Ошол сүрөттөрдү мен Адыкан Мадымаров, ошондо вице-премьер эле, Мыктыбек Абдылдаев, Коңгелтиев, генеральный прокурор эле, Өмүралиев, Ысык-Көл районунун губернатору эле. Ошондо төртөөнө сүрөт алып, Бакиевке барганда Бакиев мен bu комиссиялар келди, ушу комиссиялар өзлөрү текшерет, менин убактым жок деп, мени чалабыла кабыл алып чыгарып ийген. Ошондо мен сүрөттү ошолорго бергенмин. Ошондо Батып Кайып менен кучакташып туруп, бийлеп свадьба кылып аткандан өйдө бар болчу ал жерде. Свадьбасы, тойу ошо чогулуп чечендер менен чогуу турган түрмөдө. Анан кийин бул билбейм, көрбөйм, тааныбайм дегени бул уят болот. Бул Кулуптун Акаев, Аскар Акаев бекеринен ун камаган эмес. Бул жана вертолеттор кайда деп камаганда, вертолеттун акчалары кайда. Ошон үчүн камалган да. Мен башка эмнени айтайын. Ошол жана вертолет маселеси боюнча Рысбек Байкебиев убагында ушул Кулупка маселе койду беле? Кулупка койгон да материал. Кулуп асылып жүргөндө, асылып Кулупка койгон үчүн булар жок кылбадыбы? Ошондо тиги Рысбекти жок кылары менен Курманбек Салиев, сиз билбей жүргөн турбайсыз биз. Жаныш Бакиевке эчек эле генералдыкты беришибиз керек эле деген сөзүн эл калай калып журт дагы билет да. Ошол кезекте выступать эткенин. Эмнени айтайын балам? Менин колуман эмне эле 83-төгү карыя эмнени айтат? Болгонду болгондой айтып атам. Анан Кулуптун таңганы уят болот. Андан башка Акаевдин убагындагы самолеттор кайда кетти? Башка окоттор кайда кетти? Анын баарын Акаев бекеринен аны камаган эмес, туура камаган. Ошону кайра козгоп камашы керек муну. Бул балдарымдын экөөнө тең бул Кулуптун тиешеси бар. Кулуптун тиешеси аябай чоң тиешеси бар мунун. Сиз мындан жаңылбасам бир 3-4 ай мурун болсо керек ушул жанагы маркум уулуңуз, берки кичүүсү Тынч Акматбаевга эрдик медалын берүү боюнча убагында спикердин буйругу чыккан эле, башкалардын буйругу чыккан эле, эң мынча бербей атат. Бергиле деп анда да кайрылуу кылгансыз. Мен кайрылгам, 2 жолу кайрылгам. 2 жолу кайрылгам, Атамбаевдин убагында кайрылгам. Бакиев болсо каршы болгон. Атамбаевдин убагында кайрылгам, анан Атамбаев деле бербейт эле да. Атамбаев жанагы заводдордун акчасы кайда деп балам ага Атамбаевга күнөө койгондон кийин ал бергизбей койгон. Эрдик медалын берген, көчөнүн атын койгула деген жогорку кеңештен чечим чыккан. Анын баарын жаап салышты. Кайсы көчөнүн атын? Горький көчөсүн беребиз деп Бишкектен. Как раз өзү ошо Горькийде. Тынчтык Акматбаевгабы? Аны берген жок. Эми балам андай чечимди уккан эмес элек го. Горький көчөсүн беребиз деген чечими чыга элекпи, бирок спикерлер бир келип бул жерден балама Куран окутуп атсам келишип, ошол кезекте раматтылык каза болуп калбадыбы? Айланайын Рысбек, келчи тезирээк деп каза болуп калбады. Ким эле? Кино режиссер, аны депутат болуп жүрбөдүбү?
Дооронбек Садырбай. Дооронбек Садырбаев айланайын Рысбек келчи. Буларды чийинден чыгып баратат. Келчи деген айткан сөзү бар да булам. Гезитте деле жарыялап өзү ошондо трибунадан туруп айткан да. Анан Рысбек Акматбаевга, ушу Рысбек уулуңузга ушул Чолпон Атадан дагы көчөнүн атын сурадыңыз эле. Бирок эми аны коомчулук баягы бир кылка кабыл алган жок. Эми кээ бирөө туура көрдү, кээ бирөө туура эмес көргөндөр болду. Ал маселе деле чечилбейт да. Элдин баары туура көрдү болом. Бул жерден баары туура көрдү. Бул жерде Рысбекке каршы болгон бир топ бар. Азыркы властта турат, ушул жерде властта турган. Ошолор каршы болуп койду. Рысбекке могу Олия Чолпон Атанын күмбөзүн салып алыппы. Муну 17-жылы өткөзүп бергем. Мэрияга. Ошол бойдон каралбай жатат. Мен өткөзүп бергем. Азыр барып карасаңар, мраморы түшүп атат. Суу каралбай жатат. Тегерегинин баары кир болуп жатат балам. Мындай эми өкмөткө эмес элим жерим үчүн деп салды да. Муну алгандан кийин мэрия эмне үчүн аны карабай атат? Meriye akça yok deyip, akçamız yok. Buğa bizge bücötke girgizcelek biz. Deyip, 3 yıldan beri bücötke girgizbese emne olalım. Ошо жанагы сиздин баягы өтүп кеткен эки уулуңуздун баягы эстелик сыяктуу алдына тургузуп койбодуңуз. Ошону дагы туура эмес сындагандар болбоду. Эми тиги эстеликти тургузса эки уулунукун кошо астына жазып койду депчи. Ошону да туура эмес кабыл алгандар болот. Ошондон улам болуп жүрбөсүн. Andan tuğra emez kabul algan biri bolgon yok. Yok, biyilik taraftan deyim de, elden emez. Biyilikti bilgeyim emi, benim ballarımdın uşuğa kıla turan kızmatı, emgegi var da. Arközde mınaka yer tavıldı. Mümkün bez turat. Bir yakta pul turat. Ortada koydu. Toğunun boğruna, jardın boğruna, kiltege meçit salıp koydu. Al turat. Bu Çolpon Ataga meçit salgan bir özü yakta turat. Bilgeri. Andan başka bu yerdeki balıkçıdan berki meçitlerinin barına biröğüne kurgalgan çok. Balamın göz ötüp ketse dağı bizdi çıkırıp oşonun открытиясында. Rısbek Monça $1000 verdiler ata premiyasına. Balanınızga çoğun rahmat. Şu sizde çıkırdık открытиясында Kur'an okup koyalım dep Sargamış'tan çıkırdı, Çırpıktı'dan çıkırdı. Buna uşunday yerlerde çıkırıp bolup Kur'an okuttu. Baldarga atap Kur'an okutkany var. Çoğun saraydan okutkany var. Şunday yerlerden okuttu aylanayın. Рысбек Акматбаевдин көзү өтүп кеткенине мына быйыл 13-15 жылга жакындап баратпайбы? Анан анын өлүмү баягы толук ачылбай, сырдуу сыяктуу болуп келаткан сыйта. Бирок аны билгендер билет. Билбегендер баягы ар кандай айтып жүрүшөт. Эми сиз деле ошончо жылдан бери баягы бийликке башка жакка кайрылып жүрөсүз. Ушуну бүгүнкү күндө ушу кимдерди түз күнөөлөйсүз? Ушу жана Кууловду башкаларды айтып жүрбөйсүзбү? Бул бийлик тараптан да барбы, ошо криминал чөйрө тараптан да барбы? Бүгүнкү күндө кандай айтасыз бул маселени? Эми криминалын билбейм. Эми криминалдын ал кийлигише турган акысы деле жок да. Бирок кийлигишсе кийлигишип аткандыр. Эми кийлигишкенде ал турага алып келип андан эмени талашып аткан жери жок да. Бул көпчүлүгү бийликтен да. Бийлик эле эл Чолпон Атанын эли 2 жолу кол топтоп ошо колу баары турат. Даже ошо колду президентке жиберген Атамбаевдин убагында карашкан жок. Жогорку кеңешке жиберген карашкан жок. Эч ким караган жок деп алам. Баягы адам баласы ушундай экен да. Бирин бири көрө албастык. Же болбосо көңүл бурбай ал жок болгондон кийин каза болгондон кийин мен эмнеге жаманаттуу болуп алып чыгайын деп мындай жанында жүргөн эле жакшы жолдош депутаттар саламга келбей калды балам. Ушул үйдөн чыкчу эмес. Ошо бүгүнкү күндө ошо жана кимдерди күнөөлөп атасыз да ошол? Мен эми кимдерди билем. Жогорку эле жак президент күнөөлүү. Президент күнөөлүү да эмне үчүн эметпейт. Ошол бийлик бул баягы криминалдык чөйрөнүн өз ара баягы пикир келишпестиги деген сыяктуу бүтүн чыгарып койбоду эле. Сиз ага ишенбейсиз? Мен ага ишенбейм. Эми криминалдын эмне акысы бар? Өзүм ойлочу болам. Биз конституция менен, закон менен жүрөбүз да. Криминалдын кереги жок да, криминал буга кийлигише турган акысы да жок да. Акысы боло турган болсо криминал чакырып албайт ба? Сен эмне үчүн
Emetesin bu. Emnege gidişip otasın. Senin işin emes de. Баягы минтип жазылып, минтип айтылып аткан себеби баягы учурунда эми баягы азыр эми ачык сөз да эми эчтеке жашыра турган эч нерсе жок. Ушу Рысбек Акматбаевди ушу криминал чөйрөсүн карайт. Кыргызстандын баягы сырттан келген башка улуттагыларды көпкөндөрдү ордуна отургузат, баарын карап, баарын тартипке салат деп келген да. Ушундан улам баягы криминал деген сөз жабышып атат да. Эмне айтасыз бул боюнча? Бул боюнча эмне айтайын? Бирок тартип бар эле балам. Тартип бар эле. Азыр эми мен тартип жок. Буундай тигиндей деп айткандан айтууга дагы оозум барбайт. Жок эле. Тартип бар эле. Бул Ыс көлдүн тегерегинде мындай бардак болбойт эле. Азыр көлдүн жээгине барсаң, салапан менен баштык бөтөлкөлөрдөн чыга албайсың. Мынакей жанакы көлдүн жээгине карасаң, азыр жанакы мотоциклге окшогон эмелер менен скутер менен май кубалап агып атат. Көлдүн жээгине барсаң, май жанагы эле. Туалет жок. Туалет салыш керек эле адамча. Акча алганды билебиз. Акча кайда кетип атат, аны эч ким билбейт. Карапайым эл эчтеке менен иши жок. Өзүн өзү багып атат.